Кудайдын чакырыгы 23 апрель. Ким менин осуяттарымды билсе жана аткарса, ал мени сүйөт. Ал эми мени сүйгөн адамды атам сүйөт. Аны мен да сүйөм, жана ага өзүмдү ачып берем. Достор, Кудай адамдардын баарын сүйөт дегенге ишенесиңерби? Жазууда жазылган. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Кудай аны ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп берди. Абдан сүйгөндүктөн. Кудай өзү сүйүү, кантип анын сүйүүсүнөн шектенебиз? Эми суроо башкада. Биз аны сүйүп жатабызбы? Аны сүйүп жатканыбызды эмнеден билебиз? Кудайга болгон сүйүүбүздү биз анын осуяттарын аткаруубуз менен көрсөтө алабыз. Аны сыйлаганыбызды, анын сөзүн сыйлаганыбызды биз тил алчаактык менен анын осуяттарын аткаруубуз аркылуу көрсөтөбүз. Кудай сүйгөн адам чын жүрөгү менен, нааразыланбастан, ашыкча суроолорду бербестен, ар кандай шылтоолорду айтпастан, чоң кубаныч менен ага тил алат. Анын оозунда дайыма сенин эркиңди аткарганды каалайм, Теңир. Мындай адам дайыма Кудай менен жакын мамиледе болот. Көп ачылыш, аяндарды алып турат. Ал эми Кудайдын сөзүн окуганды каалабаган, аткаргысы келбеген адам Кудайдын өзүн сүйөт деп айтыш кыйын. Ыйса айткан: "Мени сүйбөгөн адам мени сөздөрүмдү аткарбайт." Адамдардын арасындагы сүйүүдө да ушундай. Сүйөм деп оңой эле айтып, бирок бири-бирине жүрөк ооруларды, кайгыны, көңүл калууларды, денелик жараттарды алып келгендер бар. Кудайды сүйөбүз деп, бирок анын сөзүнө тил албай жашаган жалганчылар болбойлу. Кудайды сүйөлү, анын сөзүнө тил алчаак бололу.